Эмнеге адамзат дилге, жүрөккө өзгөчө көңүл бурат? Акыркы илимий изилдөөлөргө ылайык, жүрөк баш мээ пайда болуп калыбына келгенге чейин эле согуп баштайт экен. Ошентип, жашоо жүрөктүн биринчи согушу менен башталат экен. Мурунку көз караштарга ылайык, жүрөктү жөн гана канды айлантып турган насос механизм менен салыштырчу. Бирок жүрөктө да 40 миңге жакын нерв клеткалары бар жана жүрөктүн өз мээси да бар экен. Баш мээ жүрөктүн согушун кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлдөсө дагы, бирок жалпысынан алганда жүрөктүн согушу баш мээге көз каранды эмес экен. Анткени жүрөктү алмаштыруу операцияларында денеден жаңы эле алынган жүрөк өз жүрүүсүн токтотпойт. Кан айлануу системасы да абдан татаал экен жана аны жөн гана механикалык мыйзамдар менен сүрөттөөгө мүмкүн эмес. Жүрөк ар бир дене мүчөгө ылгап, анализдеп, өзгөчө ошол дене мүчөгө керектүү жан клеткаларын жөнөтүп турат экен. Жана ошондой эле жүрөк электромагниттик талааны да жаратат экен жана анын кубаттуулугу баш мээге караганда 40-60 эсеге күчтүү. Жүрөктүн электромагниттик талаасы адамдын денесин камтып турган био талааны жаратат. Анын электроприборлор менен тастыкталган радиусу 2,5-3 метрге барабар. Жана ал электромагниттик талаанын борбору адамдын жүрөгүндө жайгашкан. Эмнеге адамзат дилге, жүрөккө өзгөчө көңүл бурат? Мисалы, кыргыздар чын дилден, чын жүрөктөн деп айтышат. Башка элдер деле аруу, ыйык сезимдерин дил менен байланыштырышат. Сүйүү сезими, мээримдүүлүк да төмөнкү акылга эмес, жүрөккө, жан дилге таандык. Адам бирөөгө ашык болуп, башка адамды сүйүп калганда жана өз сүйүүсүн билдирүү, далилдөө үчүн ар кандай акылга сыйбаган иштерге барып, төмөнкү акылдын чектерин бузуп баштаганда, аны сүйүүдөн акылын жоготту дешет. Орус тилинде болсо жүрөккө буйрук бере албайсың. Сердцу не прикажешь деген сөз бар. Ашык болгон адам дүйнөгө акылдын көзү менен эмес, дилдин, жүрөктүн көзү менен, дилден чыккан сүйүү сезими менен, мээримдүүлүк менен карайт. Анткени дилде жан, рух, кут олтурат. А дилдеги жан, рух аркылуу биз дүйнөдөгү ар бир жандык менен байланыштабыз. Ошондуктан дил эч кимге зыян тийгизбегенге аракет кылат. Анткени айланадагы жандыктар дил аркылуу биз менен байланышта. Ар бир адам уга алган ички үн жөнүндө айткан Махатма Ганди, ал дилдеги жан рухтун үнү, сөзү. Бүт пайгамбарлар дилге, жүрөккө басым кылып, дилиңерди тазалагыла, дилиңерди уккула деп айтышчу. Төмөнкү акыл болсо өзүмчүл. Аны өзүмчүл физикалык дене шайтан бурмалап тургандыктан, төмөнкү акыл дайыма адамды жараткандын жолунан адаштырып турат. Азыркы коом, азыркы цивилизация төмөнкү акылга басым кылып, дилдерин укпай калгандыктан жаратылышка, айлана чөйрөгө өз төмөнкү технологиялык өндүрүш менен, завод фабрикалар менен, машина химиясы менен терс таасирин тийгизип жатканы, сууну, абаны, жерди булгап жатканы жалпыбызга маалым. Азыркы цивилизация акыл ойго таянып, бири-бирин кырам деп укмуштай куралдарды ойлоп чыкты. Ядролук, химиялык, биологиялык, бактериологиялык, психотрондук, климатикалык жана башка куралдар. Кандай технология чыгарылса да, баары бир ал согуш куралына айланып жатат. Азыркы адамзаттын төмөнкү өзүмчүл акыл менен өнүгө турган жолу жалпы адамзаттын гана эмес, жер энебиздин да жок болушуна себепкер болууда. Ошондуктан адамзат азыр төмөнкү акылдан жогорку акыл эске өтүп, дил жолун тандашы керек. Өзүмчүл акыл аркылуу өнүгө турган жол бүттү. Төмөнкү акыл бизди туңгуюкка алып келерин баарыбыз туюп турабыз. Өзүмчүл акылыбызды, тулку дене боюбузду жан дилге баш ийдирип, жогорку акыл эсибизди, манасыбызды иштетип жашайлы. Жан дил акылдын куралы эмес, акыл жан дилдин куралы болсун. Акыл жан дилдин куралына айланганда гана
Төмөнкү акыл жогорку акыл эске айланат.